иликтөөнүн туура эмес болгон үчүн мен болот да. Ошол үчүн туура эмес болот. Азыр ошолордун жыйынтыгы менен сөзсүз түрдө моралдык жоопкерчилик дагы ошол боюнча дагы чара колдонуп, мэрия тарабынан да. Мындан 2 жума мурда Т-Медиа телеканалы Ош шаардык мэриясындагы мыйзамсыз иштер боюнча иликтөө материалын чыгарган. Анда шаардык муниципалдык менчик башкармалыгы 18 миллион 800 миң сомго эвакуатор алабыз деп тендер жарыялап, бирок манипулятор алганы. Тендерде жеңүүчү компания мыйзам бузуу менен тандалып алынган айтылган. Талаптардан сыртка чыгып, башка катышуучуларды мыйзамсыз четке калып, конкурстун жүрүшүндө биздин талапка жооп бербейт деген негиз менен мыйзамсыз четке калышып, ошол жеңүүчү болгон жоопкерчиликке чектелген коомду жеңүүчү деп табышкан. Иликтөөнүн жүрүшүндө жаңы алынып келинген манипуляторлор ишке чыкпай жатканы, буга анын өз функциясын аткара албай койгону себеп экени ачыкталган. Кичине чийип алсак эми эвакуация деген билесиңер да өтө маселе мындай чир эме да бул. Өзүңүздөр журналисттер да билесиңер да. Ар бир киши булар отуруп бергенден булар 5 күн иштеп атат. ошол кемчиликтерин көрдүк, анан баары вопрос бердик. Иликтөө учурунда Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысынын мурдагы орун басары менен манипулятор алып келип берген Планета Групп компаниясынын директору убактылуу кармоочу жайга киргизилген болчу. Булардын баш коргоо чарасы областтык сот тарабынан каралып туруп, бүгүнкү күндө 15 ноябрга чейин булар үй камагына чыккан. Ал эми тергөө иштери жыйынтыкталайын деп калды. Куда каласа ушул аталган нөмөткө чейин тергөө иштери жыйынтыкталып туруп, соттук кароого жөнөтүлөт. 18 миллион 800 миң сомго 4 эвакуатор алып келип беребиз деген Планета Групп компаниясына алдын ала жалпы сумманын 50% берилген. Кылмыш иши козголуп, иликтөө жарыялангандан соң 9 миллион 400 миң сом кайра мэриянын казынасына кайтарылган. Иликтөө учурунда муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысы сатып алуу аракеттеринде анын эч кандай тиешеси жоктугун айткан. Бирок ар кандай келишим жетекчинин мөөрү менен бекитилет. Мындан улам мекеме жетекчисинен жоопкерчилигин сурадык. Бирок ал биздин телетопту туура эмес маалымат таратууга айыптап кирди. Өткөндө дагы эвакуатор боюнча туура эмес маалыматтарды чыгардыңарбы? Пикириңизди билдирдиңизби? Пикирин билдирген менен туура эмес болуп атпайбы? Өзгөртүп берип атпайсыңарбы сюжетти? Эгер туура эмес болсо сиздин кайрыла турган жерлериңиз бар. Туура эмес маалыматтарды берип атасыңар, такталбаган маалыматтарды берип атасыңар, ошол чыгаргандан кийин. Пикир келишпестиктен кийин Имарова жоопкерчилиги боюнча мынтип жооп берди. Печат мен барда менде болот, мен жок болсом башка бир бухгалтерияда болот. Ошого мындай жоопкерчилик сезбей элесизби? Не деп жоопкерчилик? Эми сиздин печатыңыз менен кетип атат. Бул жерде ишкананын жетекчиси болгондон кийин бардык кыймыл аракеттин бардыгына мыйзам чегинде ар ким өзүнүн функционалдык милдеттерине жараша жооп берет. Сиздин жоопкерчилигиңиз кандай болот? Кандай жоопкерчилик тартып атасыз? Эми жоопкерчилик мен пока немени тергөөнүн жыйынтыгы чыга элек. Аталган иштер боюнча муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысынын орун басары Таймурас Исакжанов кызматтан бошогон, бирок ишкана жетекчиси кандай жоопкерчилик тартаары белгисиз. Сөзсүз түрдө моралдык жоопкерчилик дагы ошол боюнча дагы чара колдонуп, мэрия тарабынан да белгиленет. Жетекчисине моралдыкпы же тартиптикпи кандай? Бул жерде ошол мыйзамга жараша ким кайсыл жетекчиси же ошол комиссиянын төрагасы болобу, кимиси болобу, биз моралдык жоопкерчилик тартканга иш алып барабыз да. Бул маселе Ош шаардык кеңешинин сессиясында дагы көтөрүлдү. Анда Эсенбек Арзиев эвакуаторлорду жекеменчик ишкерлер гана иштетиш керек деген пикирин айтты. Уже бизге эвакуатордун кереги жок. Биз муниципалитет ишкана ачабыз дей беребиз. Муниципалитет ишкана ачкан мындай болуп атат. Уже эвакуатор өзүнүн жумушун баштай элек, коррупция кетип атат. Сапатсыз кетип атат. Бул фактыда коррупция беренеси менен козголгон кылмыш иши кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренесине алмашкан айтылды. Учурда тергөө иштери уланып жатат. Аталган иш кандай жыйынтык табат? Көрүүчүлөрдү кабардар кылып турабыз. Нургелди Каныбек уулу, Алтымыш Жантемир уулу, Т-Медиа, Ош.